Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор. Сиздер менен кайрадан амандашып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн болсо биз дагы бир маанилүү теманын айланасында сүйлөшкөн турабыз угарман. Темабыз жөнөкөй эле болот, бирок абдан терең мааниге ээ өзгөрүлүү деген аталыштагы тема. Негизи эле биз ушул өзгөрүлүү, өзгөр, жаңылан деген сыяктуу сөздөрдү же ушул сыяктуу чакырыктарды укканда эле өзүбүздү карабастан дароо эле бизде өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй шарт болсо, абалым андай болгондо, баланчаныкындай мүмкүнчүлүгүм болгондо, же бул жерде жашасам, же тиги жерде иштесем мен дагы сөзсүз өзгөрмөкмүн деген сыяктуу нерселерди ойлойт экенбиз. Бирок бүгүн уктуруунун негизги суроосу бирөө эле. Өзгөрүүнү ким башташы керек? Жооп жөнөкөй. Өзгөрүүнү өзүңүздөн баштаңыз. Анткени угарман, баардыгы сизден башталат. Ал эми өзгөрүү деген эмне? Өзгөрүү бул дароо эле кандайдыр бир чоң ийгиликке жетүү эмес. Кандай гана ийгилик, кандай гана өзгөрүү болбосун, ал биринчи кезекте ойдон башталат экен. Эгер бүгүн сиз башкача ойлонуп, кырдаалдарды башкача кабыл алып жатсаңыз, иштеген ишиңизге болобу, айлана чөйрөңүзгө болобу, оң маанисинде башкача аракет кылып жатсаңыз, анда сиз өзгөрүп жатасыз. Көпчүлүк адамдар өзгөрүүдөн коркушат экен. Анткени өзгөрүү бул жоопкерчилик. Баардык нерсени өзүңдөн баштоо. Ал эми өзүңдөн баштоо деген бул эмне? Бул күнөөнү башкаларга артпоону үйрөнүү. Жогоруда айта кеткенибиздей, ал, бул же тигил деп башкаларды күнөөлөй бергенди токтотуп, мен эмне кыла алам? Мен эмнеден баштасам болот деп өзүбүзгө суроо берүү. Угарман, сиз азыр чын эле баарына башка бирөө күнөөлүү деп акыл токтотуп өз жашооңузду карап көрсөңүз да болот. Айтканыбыздай, баардыгы сизден башталат. Көп нерсе сиздин сөзүңүздөн, сиздин мамилеңизден жана сиздин чечимиңизден көз каранды. Мисалы, үй бүлөдөгү тынчтыкты сактоо үчүн ошол үйдө жашаган ар бир адамдын сабырдуу болушу шарт. Ал сабырдуу болсун, бул сабырдуу болсун эмес, мен сабырдуу болоюн дешибиз керек экен. Так эле ушул сыяктуу балдарыбыз, жаштарыбыз туура жолго түшүш үчүн ар бир чоң адамдын, ар бир атанын үлгү болуп жашоосу абдан маанилүү. Биз көп учурда мен башканы өзгөрткөдөй эч ким эмесмин, менин колумдан эмне келмегиле, бир адам эмнени кыйрат өзгөртүп эт деп ойлойбуз. Анын үстүнө биздин коомдо жардамдын жана колдоонун жетишсиздиги чоң. Тилекке каршы ушак айыңдар, жалаа жабуу, шылдыңдоо, сындоо жана айыптоолор абдан көп. Буга дагы басынтуу, зордук-зомбулук, ишенбөөчүлүк, камкордуктун жоктугу, дем күч бербөө, керектүү билимдин жетишсиздиги, ашыкча талаптарды дагы кошсок болот. Бирок балким анын негизги себеби биздин күнөөкөр табиятыбызда жашырылгандыр деген да ой келет. Себеби адам ата менен о эне күнөө жасаганда өздөрүн төмөн сезип, Кудайдан жашынып калышкан. Күнөөгө чейин алардын ички дүйнөсүнүн тынчтыгын эч нерсе бузган эмес. Бирок кийинчерээк алар Кудайдын буйругун аткарбай койгондо дароо өздөрүн төмөн сезип башташты. Алар өздөрүн Кудайдын алдында болууга татыксыз сезип, жашынып калышкандыгын ыйык жазуудан окуйбуз. Бул жашоодо кандай гана адеп, ахлактык бийиктерди багындырбайлы, биз ар дайым көздөгөн максатыбызга жетпей жатканыбызды сезип келебиз. Өзүбүздү толук баалап, чыныгы кадыр баркка Кудай менен элдешкенде гана ээ болот экенбиз. Шайтан өзүбүз жөнүндө жаман ойдо болушубузга ал абдан кызыктар. Эгерде өзүбүздү төмөн бааласак, анда биз өзүбүздөн баш тартабыз. Жана бизди пассивдүүлүк, капалуу маанай ээлейт. Мындай маанайда амал көө үчүн адамды депрессияга, аракка, баңгизатка, уурулукка түртүү жеңилирээк. Угарман, бирок артты кылчайып тарыхты карап көрсөк, тарыхтагы баардык чоң өзгөрүүлөр бир адамдан башталган. Андыктан угарман, азыр жөн эле угуучу катары эмес, чыныгы өзгөрүүнү каалаган адам катары өзүңүзгө. Мен бүгүн киммин? Менин сөздөрүм кимге кандай таасир берип жатат? Мен кандай үлгү көрсөтүп жатам деп суроолорду бериңиз. Эгерде баардыгы жакшы, баардыгы канааттандырарлык болсо, анда ушул калыбыңыздан жазбай, дагы жакшы жака өсө бериңиз. А эгер өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз канааттанбасаңыз, анда өзгөрүүгө убакыттын келгени. Ооба, өзгөрүү эртең эмес, өзгөрүү бүгүн. Угарман, мен тааныган бир адам бар эле. Ал жөн эле ичкилигин таштабастан толугу менен кулчулуктан кутулган адам. Ал адамды кандайдыр бир шарттар кул кылган эмес. Аны милициядагы,
мыйзамдагы кул кылган эмес. Аны аздан башталган өзүнүн адаты кул кылган. Анын эл катары Кудай берген уул кыздары, татынакай үй бүлөсү бар болчу. Бирок анын үйүндө шаң күлкү, бири-бири менен олтуруп чээр жазыша, сүйлөшүү деген жок болчу. Ал замандашыбыз айтып бергендей, башында мен эле эмес, баары эле ичип жатат го. Кааласам таштап коем деген сыяктанган жөн гана бир ичип коюудан башталган экен. Кулчулуктун эң коркунучтуу жери адам өзүн эркинмин деп ойлогондугунда экен. Анын арты стресс, уруш талаш, кыйынчылык, күндө өзүн сооротуу. Ал байкаган жок. Анткени кул болгон адам өзүн сырттан көрө албай калат. Бул жерде бир чындык бар угарман. Адам жаман болгон үчүн кул болбойт. Адам алсыз болгондуктан кул болот. Ичкилик бул көрүнүп турган кулчулук. Ал эми анын ичинде коркуу, өзүн өзү жек көрүү, үмүтсүздүк жана алсыздык жашайт. Бир күнү уулу ага: "Ата, деги сиз биз жөнүндө, биздин келечегибиз, келечектеги келин, күйөө бала, небере, куда сөөк деген сыяктуу нерселер жөнүндө сиз ойлоносузбу? Же сиз эптеп кеч кирсе, анан эптеп таң атса менен эле жашайсызбы?" деп сурап калат. Анан ошол ата айтат: "Башында бул суроо жөнөкөй эле бир жаш баланын суу кечпеген сөздөрүндөй эле сезилген. Бирок кайра-кайра акылымда жаңыра берип, бул сөздөр менин ичимдеги бир нерсени сындырды" дейт. Анан баардыгы келген учурда үй бүлөмдүн алдында туруп, алардан биринчи ирет кечирим сурап, биринчи ирет өз катамды мойнума алып, "Ооба, мен чын эле арактын кулу болуп калдым" деп башымды жерге салдым. Мындай кадамга барыш мен үчүн аябагандай кыйынга турду. Жана мен кулмун деген өтө оор сөз экен. Ооба, мен дароо күчтүү баатыр болуп, чыгып эле арак сунган баякыл досторума акыл насаат айтып кете алган жокмун. Мен болгону өзүмдөгү чындыкты мойнума алдым. Мен мурункудай менин колумдан келбейт. Мен ичип жатканыма ал күнөөлүү, менин ичип атканыма бул күнөөлүү, заман күнөөлүү деген жокмун. Мен үчүн эң жакын болгон адамдарымдын алдында, алардын атасы болсом дагы, үйдүн кожоюну болсом дагы, аларга мен жардамга муктажмын деп айта алдым дейт менин таанышым. Угарман, эсибизде болсун. Жардам суроо бул эч кандай алсыздык эмес. Жардам суроо бул кандай кырдаал, кандай абал болбосун, кандай гана кулчулук болбосун, чыгуу жолундагы алгачкы кадамдардын бирөөсү болот. Жогорудагы каарманыбыздын жашоосунан укканыбыздай, өзгөрүлүү көп учурда тынч эле келет. Ошондой эле баары дароо эле оңолуп дагы кетпейт. Бирок ал балдарынын көзүнө карай алды. Өзү айткандай, ал басып турган жүгүнөн арылып, эртең менен уялбай ойгонду. Мына, эркиндик чынында ушундай болот. Ал кыйкырбайт, ал ичтен башталат. Байке өзүнүн сөзүнүн арасында: "Мен ичкиликтен эмес, өзүмдөн качуудан кутулдум" дейт. Угарман, бул сөз чындыгында баардыгыбызга тиешелүү. Буга чейинки уктурууларыбызда айтып келе жатканыбыздай, адамды ичкилик эле эмес, бүгүнкү күндө бизди кул кыла турган, тагыраагы көз каранды кыла турган көптөгөн нерселер бар. Алар биздин өсүп өнүгүүбүзгө тоскоол болот. Алар интернеттин кулчулугу, тамеки, насвай, сөгүнүп сүйлөө, себепсиз ачуулануу, ичкилик, жалкоолук, мода кубалап жашоо, аягы жок пайдасыз көп сериалдуу кинолорду көрүү, карыз жана башка ушул сыяктуулар. Урматтуу угарман, эгер сиз азыр бул мага тиешелүү экен деп ойлосоңуз, бул уят эмес. Тескерисинче бул ойгонуу. Кулчулукта жүргөн адам жаман адам эмес. Жогоруда айтканыбыздай, ал жөн гана жардамга муктаж адам. Жараткан Кудай дагы өзүнүн сөзү аркылуу адам кулчулук үчүн эмес, эркиндик үчүн жаралгандыгын айтып келет. Эгер биз Кудай сөзү болгон ыйык китепти окуй турган болсок, ал жактан биз Кудайдын адам затына болгон көз карашын биле алабыз. Ыйык Тоорат китебиндеги эң олуттуу окуялардын бири Ыбрайым пайгамбардын урпактарынын кулчулуктан чыгышы. Алар Мисир жергесинде 430 жыл кул болушкан. Денеси гана эмес, алардын жаны да кул болгон. Ошондо жараткан Кудай Муса пайгамбарга: "Мен Теңирмин, силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарам, силерди кулчулуктан бошотом" деп айтат. Бул Муса пайгамбардын Чыгуу китебинин 6-бөлүмүнүн 6-аяты. Бул жерде бир терең маани бар угарман. Жараткандын биринчи кадамы эркиндик берүү.
Ал элди кубаттуу, өнүгүп өскөн, бай эл кылуудан мурун кулчулуктан чыгарып, эркиндик берди. Демек, кулчулуктан чыгаруу жараткандын өзү баштаган иш. Ал эми биз сөз кылып жаткан ар кандай көз карандылыктар дагы эле Ыбырайым пайгамбардын урпактарын кулчулукта кармагандай эле бизге дагы эркиндиктин даамын таттырбастан өздөрүнө кул кылып келүүдө. Кудайдын сөзү болгон Ыйык Инжил китебинде дагы ким эмнеден жеңилсе, ал ошонун кулу деп жазылган. Дөөт пайгамбар дагы өзүнүн забурларында көп жолу мындай деп ыйлайт. 87-забур. Менин жаным кайгыга батты. Өмүрүм өлгөндөр жаткан жайга жакындап калды. Мен көргө киргендерге окшоп калдым. Мен күчү жок адамдай болуп калдым. Бул сөздөр ичинде күрөш жүрүп жаткан адамдын сөздөрү. Дөөт пайгамбар кандай даражада болбосун, алсыздыгын ал жашырган эмес. Анын забурларынан мындай деген сөздөрдү да окуйбуз. 6-забур 7-8 аят. Үшкүрө берип аябай чарчадым. Жаткан жеримди ар түнү көз жашым менен жууйм. Төшөгүмдү көз жашка чылайм. Кайгыдан көздөрүм соолуду. Бүт душмандарымдын айынан көздөрүм тунарып калды деген чын жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү көп жолу кездештиребиз. Угарман, Забур китебинде жалаң эле кемчиликсиз адамдардын эмес, жашоодон, ар кандай көз карандылыктан чарчаган адамдардын сөздөрү дагы бар. Андыктан ушундай жараткан менен мамилеси бекем адамдар дагы Кудайдан жалбарып суранышкан болсо, биз андан бетер жараткандын жардамына муктажбыз. Ыйык Инжил китеби аркылуу Ыйса Машаяк ар бир адам пендесине: эгерде менин сөзүм боюнча жашасаңар, анда менин чыныгы шакирттеримсиңер. Ошондо чындыкты билип каласыңар. Жана чындык силерди эркин кылат дейт. Бул кандайдыр бир кадимки эле маалымат эмес. Бул эркиндикке муктаж болгондордун баардыгына Кудайдан болгон чакырык. Ошол эле Инжил китебинде Матай жазган жакшы кабардын 11-бөлүмүндө: чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем деп, ар бир адамды тынчтык алууга жана өзгөрүүгө чакырат. Өзгөрүү дегенде эле биз чоң нерселерди элестетебиз. Сүйлөшүп келе жатканыбыздай, өзгөрүү кичинекей кадамдан башталат экен. Анткени кичинекей кадам чоң жолдун башталышы. Көпчүлүк адамдар жашоосун өзгөртүүнү каалаганда дароо чоң кадам таштоого аракет кылышат экен. Бирок Атомдук адаттар аттуу китепте күн сайын болгону 1% өзгөрүү узак мөөнөттүү келечекте чоң өзгөрүүлөргө алып келет. Күн сайын 1%га өзгөрүп туруу бул кичинекей, байкалбай турган өзгөрүү сыяктуу сезилиши мүмкүн. Бирок убакыттын өтүшү менен анын таасири чоң болот деп жазылат. Угарман, эгерде сиз күн сайын жашооңузга пайдалуу бир нерсени кошсоңуз, 10 мүнөт көнүгүү жасоо, 5 барак китеп окуу, же арылалбай жүргөн чылымды, насфайды азайтуу, телефондон пайдасыз нерселерди көрүү деген сыяктуу нерселерди күн сайын санын азайтуу. Бул кичинекей кадамдар бир нече айдан кийин чоң өзгөрүү жаратат. Жакшы кадамдар жемишин берген сыяктуу эле күн сайын 1% начар жака өзгөрүп туруу дагы өз жемишин бербей койбойт. Эгер бүгүн чылымды же насфайды күнүнө 2-3 маал колдонсоңуз, бара-бара ансыз жашай албаган абалга келесиз. Эгер бүгүн сыраны же болбосо орусча аты менен атай турган болсок, пиваны жөн эле суусундук катары тынымсыз колдонсоңуз, эртеңки күнү сизге ичкиликтин колу болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Угарман, мен ушул уктурууну даярдап жатып өзүмдүн студенттик кезимдеги кээ бир окуялар эсиме түшүп кетти. Окуудан тышкары бош убактыларымда баскан турганыма акча табуу үчүн ар кандай жумуштарда иштечүмүн. Алардын бири үйлөрдүн дубалдарын тургузуу. Ал жакта дагы так эле ушул биз сөз кылып жаткан кичинекей жаңылыштык деген нерсе иштейт. Бир жолу бир байке үйүмдүн дубалдарын ашар жолу менен көтөрүп бүттүм эле. Кээ бирөөлөр дубалың кыйшык болуп калыптыр десе, кээ бирөөлөр жок, жакшы эле, эч нерсе болбойт деп жатышат. Жигиттер, ошону барып бир көрүп берип койгулачы деп калды. Барсак чын эле дубал ооп кетиптир. Ошентип баякы дубалдардын баарын буздуруп, кайра бизге акчасын төлөп көтөрттү. Бул жердеги алардын катасы экинчи катардан баштап эле билинер билинбес миллиметрлерге жол берилип жатып, акыры айырма аябай чоң болуп кеткен. Жогоруда айтканыбыздай, ошондуктан угарман, жаман дагы, жакшы дагы кичинекей кадамдар байкалбаганы менен биздин жашообузга чоң өзгөрүү алып келет. Андыктан эмне кылбайлы баардык нерсеге сергек бололу. Угарман, бүгүнкү уктурууда биз бир чындыкка токтолдук. Өзгөрүү сыртта эмес, ичте башталат.
эгер сиз өзгөрсөңүз, анда акырындык менен үйдөгү абал, айлана чөйрөңүз жана биздин коом өзгөрө баштайт. Бул уктурууда негизги каарман мен же кимдир бирөө эмес. Ушул уктурууну угуп жаткан сиз негизги каармансыз. Андыктан өзгөрүүнү бүгүнтөн калтырбай, өзүңүздөн баштаңыз. Анткени баары сизден башталат деп бүгүн сиздер менен коштошомун.